Ушул интернет айдыңында дагы бир мындай бир талкуу болуп атат да, ушул жеке клиникаларга ушул келген тест системаларды дагы берилди, таратылды. Ушуну эгерде түшүндүрмө берип кетесизби? Ошо жана өзгөчө жана Банецкий лабораториясына тест системалар каяктан берилди, алар каяктан алышты? Бул бул жеке менчик лабораторияларды ишке тарткан себебибиз дагы ушу өзүңүздөр билесиздер, лаборатория тастыктоого келген анализдер көбөйүп, биз эпидемияга каршы иш чараларды жүргүзө баштаганда ошо элдин да саны көбөйүп, ошого жараша биз мына бүгүнкү өзүбүздүн лабораториянын баарын ишке салдык. Ошол эле учурда дагы муктаждык деген бийик болгон. Ошондуктан мына ушул Банецкийдин лабораториясы келип, биз жардамга келет элек деп, биздин мамлекеттик лабораторияларга жардам катары деп, ушул өзлөрү меценаттардан, өзлөрүнүн донорлордон чогултуп аткан акча каражаттарына ушу Кытай эл республикасынан жанакындай лаборатория шаймандарды сатып алып, ошол жактан реактивдерди сатып алып, ушул республикага келип, ошол жайгаштыруу маселеси болгондо, ошол мамлекеттик лабораториянын жана территориясына ошол жерге жайгашып, бүгүнкү күнү мына иш баштап жаткан кези. Анткени ал эмне үчүн мамлекеттин лабораториясына келди? Анткени бизде мамлекеттик лабораториялар режимди тартуулайт да аларга. Туура режим шартында иштебесе, бул да коркунуч алып келип атпайбы? Жугуу потенциал күчтүү вирус болгондуктан алар көп ушул жанакындай жеке менчик лабораториялар ошондой режимди, ошондой шарттарды камсыздоосу кыйынга турат. Ошон үчүн биз ушул Банецкий лабораториясы ушу биринчи өзлөрү келип кайрылды. Биз ошого мындай кошо чогуу иш алып барганга деп макулдук берип, мына бүгүнкү күнү алардын мүмкүнчүлүгүн ушу биздин муктаждыктарга салып иштеткенге аракет кылып атабыз. Толук тест системалары, жана расходный материал бар жогу, оборудование бүт булардын өзлөрүнүн эсебинен келген, сатып келген. Биз мамлекеттен, өкмөттүн акчасынан буларга бир да тыйын короткон да жокпуз, буларга да бергенге биздин өзүбүздүн да шартыбыз жок. Анткени биз өзүбүздүн тийиштүү калкты лабораториялык тестирлөөдөн өткөзүүгө мына гуманитарный жардам катары келгендер болду. Мындан тышкары өзүбүздүн өкмөт дагы акча каражат бөлүп, биз ошого сатып алып бүгүнкү күнү ишти алып барып атабыз. Анткени ооруп калгандар бар, анын контактылары бар, анын жанакындай дагы бир категория элдерди биз тастыктап текшерип турушубуз керек. Мына ошого деген биз мүмкүнчүлүгүбүз ошого келип атат. Жанакындай жеке менчик лабораторияларга да муктаждык кандай пайда болуп атат? Мына бизде чоң компаниялар бар. Булар вахтовый багы неме менен ишке чыгышат, алыска чыгып кетип атабыз деп атат. Буларды да текшерип, алар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ошол келип акчасын да төлөп, ушуну текшерип бергиле деп мындай бизге чоң жанакындай заявкаларды берип турду. Бирок тилекке каршы биз алардын жанакындай бизге берген заявкаларын аткара албай келгенбиз. Мына бүгүнкү күнү ойлойм, ошондой шарттарды биз ошондой жеке менчик лабораториялар менен алака түзүп, өзлөрү жанакындай текшерүүлөрүн жүргүзүп, ошол жерден жыйынтыктарын алып турушат. Мындан тышкары дагы калкыбыздын арасынан дагы кайрылгандар көп болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүбүз барып текшерип алсак болот деп. Бирок биздин алгоритм боюнча, шарт боюнча биз түшүндүрдүк да. Бул лабораториялык тестирлөө жолу да кымбатка турат. Буга деген бизде деген атайын жанакындай бир параметрлер бар. Бул жанакындай түзмө-түз ушу ооруп калган адамдар менен контактта болсо, же болбосо деген ошо тобокелчилик топторго кирип калган болсо, мына ошондо гана текшеребиз депчи. Анан жөн эле үйдөн отуруп баягы шек санап калып, же болбосо ошо бир кандайдыр башка бир муктаждыктар болуп калганда биз аларды мына текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгон, тартыш болгон. Бүгүнкү күнү эгер анчалык текшерип көрөт элем, же болбосо мындай кылам десе, биз ошол шартты түзүп бергенге аракет кылдык. Бул да оңойго турган жок. Мындай айтканда, биз алып келип мына ошол Банецкий лабораториясын ошо ишке салып, алардын дагы дээрлик жарым жанакындай текшерүүлөрдүн баарын деген биздин
өзүбүздүн жарандарга ошол жалпы 5000 анализ жасай турган болсо 2,5 анализ ушу биздин элдерге бекер жасай тургандар. Саламаттык сактоо министрлиги биз ошол категорияларды белгилеп беребиз. Ушул жеке менчик лабораторияга бул категорияны бекеринен текшерип бересиңер деп. Ошол жерде жанакындай анализдер алынат, толугу менен келип ошол лабораторияга түшөт. Алар болсо өзүнүн эсебинен кайра биздин элдерди дагы ошол бекер эмеде текшерип, бизге деген жанакындай өзүнүн отчет жыйынтыктарын берип турушат. Бул өтө тыкыр көзөмөлдө алып барыла турган иш, анткени ал жерде вирус бар, ал жерде лабораториялык жыйынтыктар чыгыш керек, алардын баары көзөмөлдө туруш керек. Демек ошонун баарын, ошол шарттарды даярдап, ошону ишке салганга дагы мына 1 жума, 2 жумадан да ашык убакыт талап кылынды. Бирок бүгүнкү күнү баардыгын шарттап туруп мына ишке салып, режимдик комиссиялар дагы каратып чыгып, ошол жерден ошолордун жанакындай уруксат кагаздарын чогулткандан кийин гана буларды ишке салып атабыз.